Дагы бир жолу саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер өлкөнүн башкы жана негизги маалыматтык телеканалын көрүп жатасыздар. Ала тоодо кеч эмес программасы. Бул саатта дагы биз сот укуктук реформаны ишке ашыруу кадамдары тууралуу сүйлөшөбүз. Бүгүнкү студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун судьясы Базарбеков Замирбек. Замирбек Курамаевич, студияга кош келиңиз дагы бир жолу. Өлкөдөгү дегеле коомдук саясий туруктуулук, мыйзамдуулук албетте бул сот укуктук тутумдун ишинен көз каранды. Мына кече 7-июнда президент Садыр Жапаровдун төрагалыгы астында сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңештин алгачкы отуруму өттү. Сиз анда баяндама жасап, бул тутумдагы бир катар көйгөйлөргө токтолдуңуз, реформаны ишке ашыруу кадамдары тууралуу айттыңыз. Ушул күндөн бир аз кыскача маалымат иретинде токтоло кетсеңиз. Рахмат. Ооба, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 2021-жылы, ушу жылыбыздын 21-жылдын 7-июнунда кече күнү Кыргыз Республикасынын президентине караштуу сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңештин биринчи жыйналышы өтүптү президентибиздин катышуусу менен. Ал жерде мамлекеттик органдардын бардык жетекчилери катышты, ошондон сырткары коомчулуктан да катышты. Мына ошол жерде ушу жаңылануу, соттук реформа боюнча сотторго шарт түзүп берүү, ошону менен бирге эле соттордун элдин сотторго болгон ишенимин арттыруу максатында, эң негизги максаты ушул эмеспи? Ушул арттыруу максатында адегенде соттордун мыйзамдык базасын түзүп берүү. Ошон үчүн кече күнү ошо 7-июндагы жыйналышта өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жөнүндө конституциялык мыйзамдын долбоору айтылып кетти. Мындан сырткары Кыргыз Республикасынын жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө конституциялык мыйзамдын долбоору. Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө конституциялык мыйзамдын долбоору. Кыргыз Республикасынын сот адилеттиги иштери боюнча кеңеш жөнүндө конституциялык мыйзамдын долбоору айтылды. Кыргыз Республикасынын соттук өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзам долбоору айтылды. Бул мен тарабынан айтылып кетти. Мындан сырткары менин баяндамамда айтылды да, мындан сырткары Кыргыз Республикасынын баш прокурору, генералдык прокурор тарабынан дагы кодекстер, 4 кодекстер боюнча долбоорлору толуктоо өзгөртүүлөр айтылып кетти. Албетте сотторго акыркы жылдары, көп жылдар уже ушу сотторго болгон элдин ишеними жокко эсе болуп, соттордун аброю, авторитети күн санап төмөндөп кетти. Албетте бул үчүн объективдүү да, субъективдүү да себептери болуп кетти. Муну айтып атканын себеби элдер тарабынан негиздүү дагы, негизсиз дагы бир сын пикирлер көп айтылып келе жатат. Эми азыркы президентибиздин эң негизги максаты жанагы айтып аткан, мен айткандай, экинчи жолу кайталап айткандай, элдин сотторго болгон ишенимин арттыруу. Соттор тарабынан ушу элдин ишенимин арттырып, мыйзамдуу, акыйкаттуу өкүм чечимдердин кабыл алышынын негизги максаты болуп саналат. Кандай реалдуу проблемалар, көйгөйлөр ушул сот укук тармагындагы реформаларды ишке ашырууга мындай бир кедергисин тийгизип келди? Себеби коомчулукта өзүңүз айткандай негиздүү дагы, негизсиз дагы сын пикирлер абдан көп айтылып келди да. Буга чейин реформаны ишке ашыруу боюнча бир канча убадалар берилди. Кагазда сөздөр жазылды, бирок тилекке каршы ишке ашпай келди. Туура айтасыз, бул өтө көйгөйлүү маселелердин бири болуп калды соттор боюнчачы. Эми ошон үчүн биздин президентибиз ушул эң негизги көйгөйлүү маселелердин бири деп соттордун көз карандысыздыгы. Соттор ушул акыркы жылдары өтө эле көз каранды, бийликтин алдында да көз каранды болуп калышты, башка бийлик бутактардын алдында да көз каранды болуп калды. Соттор көз каранды болуп калганда, алар мыйзамдын чегинде өзлөрүнүн акыйкаттуу, адилеттүү, мыйзамдуу чечимин чыгара алышпайт экен. Бул ачыктан ачык элдин баарына тең белгилүү болуп калды. Мисалы, күнөөсүз адамдарды соттоо же болбосо ишкерлердин талабын боюнча мыйзамсыз чечимдерди чыгаруу, ошого көптөгөн көйгөйлүү маселелер болуп калды. Ошон үчүн бул 5-мартта дагы ушу соттор менен болгон биринчи кезигүүсүндө Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоев ачык түрдө баса белгилеп кетти. Соттор эгерде бийликтин алдында көз каранды болуп турса, анда силерден мыйзамдуу чечимди күтүүгө болбойт. Мен сиздерден өтүнөм.
ачык ушундай текст менен айтты да, мен сиздерден өтүнөм, дейт талап кылам. Сиздер бийликтин алдында көз карандуу болбогула. Силер мыйзамдын алдында көз карандуу болгула, мыйзамдын негизинде чечим кабыл алгыла. Эгерде ушул мен бийлик башында турганда кайсы бир бийлик утактарынан, кайсы бир кызмат адамдары тарабынан сиздерге басым көрсөтүлүп жаткан болсо, анда мага түздөн түз ушул телефон аркылуу билдирип тургула деп айтты. Эми бул чоң кепилдик да. Чоң кепилдик болуп атат. Бул Кыргыз Республикасынын конституциясынын негизги баягы гаранты катары ачык айтып атат. Элдин алдында ачык көрсөтүп атат. Анан эми мурдагы мыйзамдарда дагы, мурдагы баш мыйзамыбызда дагы соттордун көз карандысыздыгы мыйзам түрүндө айтылган. Бирок мыйзам түрүндө айтылып, бирок иш жүзүндө алар аткарылбай калды да. Муну ошон үчүн элдин дооматы, элдин сотторго болгон ишенбечилиги күн санап өсүп келген, азыр да өсүп жатат. Демек, буга чейин соттор көз каранды болуп келсе, эми мына реалдуу түрдө көз карандысыздыкка толук жетишүүгө мүмкүнчүлүктөр бар, бирок ошол эле учурда соттордун баягы адилеттикке жетиши үчүн, көз карандысыз болуш үчүн буга багытталган мыйзам долбоорлорундагы ыкчам кабыл алуу азыр учур талабы болуп турат да. Сөзсүз түрдө бул жөнүндө мына кечээ күндө айтылып кетти. Ушул учур талабы азыркы учурда жана мен айтып аткан 5 мыйзам жана кодекстер, бир катар кодекстер айтылып кетти. Мына ушулардын баардыгы тең азыркы учурдун талабы, ушунун баардыгы тең, ушул алынып аткан мыйзамдын баардыгы тең ошол эл менен соттун ортосундагы байланышты күчөтүү, ишенимди күчөтүү, арттыруу болуп саналат. Президент дагы өз сөзүндө көптөгөн пикирлерин билдирип, ушул жарандык коомду стабилдештирүү мүдөөсү бир катар маселелер жөнгө салынганда өзгөчө мыйзам чыгаруу жана укук колдонуу процесстери оптимизацияланып, соттук коргоо механизми мыйзамдуу жана негиздүү гана колдонулганда ишке ашат деп баса белгиледи да кечээки отурумда. Соттук коргоо механизми мыйзамдуу жана негиздүү деп айткап атат. Ушуга бир токтоло кетсеңиз, кандай механизмдердин негизинде бардык сот тарабынан кепилденген коргоо мындай бир ишке ашышы керек? Эми ушул механизмдери деп айтып атпайсыздар, ушул элдин ишеними артуу үчүн эмне болуш керек? Мен жана да бир жолу кайталап коеюн. Анын үчүн ошол соттордун калыстыгы, албетте калыстыгы, жана айтып аткан мыйзам боюнча базасы так болуш керек. Мыйзамдар так, ачык, түшүнүктүү көрсөтүлүш керек. Мындан сырткары соттордун көз карандысыздыгы кайрадан эле баягы пендечилик, жанагы материалдык жактан камсыздандырылышы болуп атат да. Эгерде соттордун ушул материалдык жактан же болбосо жанагы так айтканда эмгек маянакылары аз болсо, эми бул дагы бир критерий болуп атат да. Ушул дагы дейт соттордун ишинин алдыга жүрүшүнө бир кедерги болуп атат деген сөздөрдү айтылып атат. Ошон үчүн президентибиз жанагы базалык мыйзамдык базасы боюнча айтып кетти, жана башка критерийлерин айтты да. Ошонун ичинде эмгек маянасы жөнүндө дагы ачык айтып кетти. Силердин эмгек маянаңар дагы көтөрөлү. Бирок силердин эмгек маянаңар көтөрүлүү менен бирге силердин жоопкерчилигиңер да көтөрүлүш керек деп айтып атат да. То есть мынча айлык акча алсаң, силердин анда жоопкерчилигиңер да ошончолук болуш керек. 2 эсе болуш керек жогору. Туптуура айттыңыз. 2 эсе болуш керек деп атат. Мына ошол окшогон критерийлер бар. Анан эми биз мыйзамдык базасын түзүп бериш керек деп атабыз. Туура ал айтып атабыз, бирок ошол мыйзам кабыл алынып, анан ошол мыйзамды жакшы көрөбүзбү, жакшы көрбөйбүзбү, жакшы мыйзам дейбизби, жаман мыйзам дейбизби, муну ачык айтышыбыз керек. Ошол мыйзамдардын так аткарылбагандыгы бул элдин дооматын өстүрүп атат да. Болбосо ошол мыйзам так аткарылыш керек эле да. Так аткарылбай калгандыктан мыйзамсыз чечимдешип нааразы болуп атышат. Мындан сырткары албетте дагы башка бир критерийлер бар. Бул боюнча да мен мурда деле айтып келдим эле. Элдин укуктук аң сезими да өсүш керек да. Туура. Элдердин укуктук аң сезими өсмөй сайын, алар түшүнбөсө, өзүнөрүнүн укугун түшүнбөсө, албетте жанагындай чоң-чоң митингтерге, нааразычылык акцияларына чыга беришет да. Эгерде алардын аң сезими туура болсо, албетте мындайлар мүмкүн азаят беле деген ойдомун да. Бирок мен алысмын ошолордун аң сезими жоктугунан митингге чыгып атышат депчи. Нет, анда карап көрүш керек, андагы анализдеп көрүш керек. Мүмкүн негиздүүдөр. Негизинен алганда ушул биздин көптөгөн карапайым элдерде
мыйзамдын так билбей калгандыгынан, түшүнбей калгандыгынан болуп калып атат да. Мен ошон үчүн көп ушу акыркы убакыттарда күндөрү, жылдары көп айтып келем да. Ушул бийлик адвокат институтуна, адвокаттарга көңүл буруусу зарыл деп атам да. Мисалы биз жеке ишкерлерге же болбосо башка бир юридикалык жактарга, карапайым элдерге көңүл буруп атпайлыкпы? Ошону менен бирге адвокаттарга да көңүл буруш керек. Сөзсүз түрдө бөлүш керек. Башка бийликтерге, мисалы прокуратура, милициялар көңүл бурулуп атат да. Демек, адвокатураларга да көңүл буруш керек. Себеби адам укугу боюнча түздөн түз байланышып жаткан, ошол укугу бузулуп аткан адамга юридикалык жакта мыйзамдын негизинде жардам берип аткан бул адвокаттар да. Ошон үчүн мен ушуну түз эфирден айтып коеюн дедим эле. Адвокат институтуна көңүл бурууга учур келип жетти. Антпесек болбойт. Антпесек болбойт. Мисалы өнүгүп жаткан көптөгөн мисалы чет жактагы мамлекеттерди айтып атабыз. Алардын баардыгы ушул адвокат деп турушат. Эми, конечно, мен муну менен адвокаттарды колдоп, же болбосо ушулардын коргоочусу катары айткан жокмун. Бул сот системасына түздөн түз алардын байланышы бар. Эгерде алар тарабынан ошол толук кандуу түшүндүрүлүп берилип, ошол толук кандуу мыйзамдын чегинде соттордун алдында тең, адилеттүү сот процесс жүрсө, албетте кандай жакшы болот. Туура болмок. Мен ушундай деген пикирдемин. Эң башкысы сот баягы адилеттүү калыс болуш керек, тергөө дагы калыс болуш керек. Ошол эле сиз атаган сот системасын адвокатсыз элестетүү мүмкүн эмес деп атабыз. Алардын дагы так баягы жарандык укук коргоо адамы болгондуктан дагы мындай бир позициясы так болсо, мындайча айтканда баары ушул системанын тегерегинде бири-бири менен ачык, дыкат, так позицияда иштесе, демек элге болгон баягы элдин арасында болгон ишенич дагы жогорулайт деген пикирди айттыңыз. Туптуура айттыңыз. Себеби муну көрүп атпайлыкпы эмеш? Эл деле көрүп атат. Мамлекет билет, ошон үчүн айтып атат. Биздин Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров ошол 5-мартта сөзүндө ачык айтпадыбы? Мындан артык кандай сөз болот? Соттор сот болбой эле, соттор укук коргоо кызматкерлери болуп калды. Соттор өздөрү прокурор болуп калышты. Соттор өздөрү айыптоочу ушундай бийлик аралашып кетишти депчи. Чындыгында эле ошондой болуп калган. Эмне себептен? Эмне себептен дегенде, далили бары дагы, далилсиз дагы иштердин баары тең ошол тергөө кандай алып келсе, ошондой эле үтүр чекитине карабай эле иш жүзүнө ашып кетет да. Анан жанагындай биз мыйзамсыз, күнөөсүз соттолуп кеттик деген дооматтар дагы кандайдыр бир деңгээлде негиздүү деп айтканга туура келет. Биз азыркы учурда ошондой сын пикирлерден алыстабашыбыз керек. Ал сын пикирлерди мындай баамдап, сезе билип баалашыбыз керек. Эгерде ошол чындыгында эле ошондой болуп аткан болсо, анда эмесе биз оңдошубуз керек да. Ооба, мына президентибиз да айтып кетти, канчалаган күнөөсүз адамдар түрмөдө жатышат депчи. Демек ал киши дагы ошол көргөн, уккан, ошонусун айтып атат. Аны биз тана албайбыз. Танбашыбыз керек. Ошон үчүн мен ойлойт элем, ушул сот реформасы, соттук жаңылануу деп атпайлыкпы? Ушул соттук жаңылануу жалаң эле соттордон башталыш керек эмес да. Демек, ошол тергөө органдарынан, же болбосо жанагы алгачкы текшерүү органы деп коет, орган дознания депчи. Ыкчам кызматкерлер жүрбөйбү, оперативник деп. Мына ошолордон да башталыш керек. Тергөөчүлөрдөн тартып. Тергөөчүлөрдөн баштап, ыкчам кызматкерлерден баштап, тергөөчү, жана башка кызматкерлерден, укук коргоо кызматкерлеринен баштап, эң аягында алардын үстүнөн көзөмөлдүк кылып аткан прокурорлордо дагы жаңылануу керек. Себеби прокурорлордун дагы алсыз ушул көзөмөлдүгүнүн натыйжасында мүмкүн ушундай иштер чыгып жаткандыр. Мен мүмкүн деп айткым келбейт. Мен көрдүк андайды. Значит, эгерде албетте мына биздин азыркы Кыргыз Республикасынын башкы прокурору ошон үчүн өзүнүн баягы алгачкы бир кеңешмелеринде ачык айтып кетпедиби? Эми бул да жаңылануунун бир кадамы да. Мына прокурор, мамлекеттик айыптоочу өзү айтты ошондочу. Дайыма ушуну карагыла. Эгерде далил жок болсо, күнөөсүз адам болуп аткан болсо, сотко барганда айыптоодон баш тарткыла дебедиби? Бул дагы жакшы нерсе. Бул дагы бир алдыга бир боло турган Кудай буйрса жылыштардын бир критерийи болот да. Ошон үчүн мен ойлойт элем, сот деп жалаң эле сотторду күнөөлөй бербей, ошол башка укук коргоо кызматкерлерин, прокуратуранын да ушу жаңылануусун талап кылышыбыз керек да.
Демек реформаны ишке ашырууда бардык сот укуктук айтасыз. тутумдун кызматкерлеринин ишин сапаттуу деңгээлге чыгаруу үчүн тазалоо, жаңылоо дагы учур талабы. Сөзсүз түрдө учур талабы келди. Эми биз баягы кечке күтө бергенде эмне же болбосо мындай кыргызча так айтканда куру бекер сөз менен айтканда болбойт да. Орустар айткан голословное слово депчи. Анда эмес, куру бекер сөз менен айткандан токтоп иш жүзүн ашырышыбыз керек. Айтылган сөзүбүздүн аткарылышына эми өзүбүз кайра өзүбүз көзөмөлдүк кылышыбыз керек да. Өзүбүзгө өзүбүз айтылган сөзүбүзгө көзөмөлдүк кылышыбыз керек. Антпесек алдыга жылыш болбойт экен да. Туура президентибиз ушундай чоң кепилдикти алып туруп айтып берип атат. Көз карандысыз болгула, мыйзамга гана баш ийгиле деп. Мындай сөздөр мурда да айтылып келген. Азыркы учурда болсо ачык, түздөн түз телефон менен айтыла деген болгон эмес да. Же болбосо кече өңкү көйгөйлөрдү көрдүңүздөр, канча деген чет мамлекеттен жана башка жерлерден отурду эле. Ошол жерде ачыкка чыгарып койду го бир жагымсыз окуяны. Бул дагы ошол президенттин түздөн түз соттордун көз карандысына кепилдик болуп, соттордун адилеттүү чечим кабыл алышын талап кылгандыгы болуп саналат. Эми мындай көйгөйлөр өтө көп. Албетте өлкө башчынын бул багытта баягы койгон талаптары азыркы учурда ушул сот адилеттигине, калыстыгына ишеним артып турган жарандарыбыздын бир үмүтүн жандантат да. Бирок ошол эле учурда Замирбек Курамаевич мындай реалдуулукка жакыныраак боло турган болсо, реформа эч убакта бир тез ыкчам аралыкта же бир жылда жыйынтык бербейт да. Анткени мына 30 жылдан бери тамырын жайган коррупция деген маселе бар, башка жерге кептирген көптөгөн биздин көйгөйлөрүбүз бар да. Анын бардыгы бир жылда жоголушу мүмкүн эмес. Реформа дегенде биз жыйынтыктын натыйжасын, алгачкы жемишин кайсы убакытта көрө баштасак болот? Ошол жаңылануунун биринчи кадамдарын жакын арада эле көрүшүбүз керек өзүчү. Жакын арада эле көрүшүбүз керек. Бирок ошол жаңылануу 2 күндө, 3 күндө бүтүп калат дебейбиз, бирок алгачкы кадамдарын көрүшүбүз керек да. Түп тамырынан бери акыйкаттуу, мыйзамдуу болуп калат деп айтканга биз азырынча кооптонуп, чочулап турабыз да. Аны 1 күндө, 2 күндө бүтүрө койчу маселе эмес. Бирок ошо кыска убакыттын аралыгында биз ийгиликтүү бир алдыга жылган кадамдарыбызды көрүшүбүз керек. Бул дагы жакшы нерсе болмок. Мен ушундай деп айтат элем. Да. Өлкө башчы өзү бардыгы ачык болсун, мыйзамсыз аракеттердин бардыгын түздөн түз мага кабарлап тургула дегени, демек бул жерде эч кандай принципиалдуу бир тоскоолдуктар жок. Ишке ашырууга реформаны азыр жеңил, мүмкүн деп айтсак болот турбайбы? Сөзсүз түрдө. Эми президентибиз эмгек маянаңарды көтөрөйүн деди. Эмгек маянаңарды көтөрүү менен бирге жоопкерчилигиңер да ошончолук көтөрүлөт. Эгерде бийликтеги башындагылардан кимдир бирөөлөр кийлигишип аткан болсо, түздөн түз мен жанагы телефонду айтып берди. Ушу телефонго кабарлагыла депчи. Өзүңөрдүн аты жөнүңөрдү айтып, күнү түнү ошого кабарлап койгула деп атат. Эми бул деген жакшы үмүт, жакшы кадам. Биз ишенсек болот. Бул чечкиндүү кадамдардын бири деп ойлойм. Эми мурдагы бийликтерде деле ошо көз карандысыз болгула, же болбосо мыйзамдуу чечим чыгаргыла дегендей сөздөр болуп жүрчү эле, бирок иш жүзүн ашкан эмес да. Иш жүзүн ашкан эмес, ал сөз түрүндө гана айтылып калган болуп калчу да. Азыр андайга барышыбыз керек эмес. Жана мен айтып атпаймынбы? Өзүбүздүн айткан сөзүбүзгө өзүбүз көзөмөлдүк кылып, ошонун иш жүзүндө аткарылышын карап турушубуз керек депчи. Эгерде эми мисалы мен бул жерде сүйлөп атам менимче. Эгерде мен сүйлөгөн сөзүм эртеңки күнү тескери болуп калса, ошол сотко катышып аткандар же болбосо телевизорду карап аткандар деле айтат да, канаал аткарылган депчи. Бирок ачык айтып коюш керек, бир кыска убакыттын ичинде иш жүзүн ашпайт болчу. Иш жүзүн ашпайт. Бирок иш жүзүн ашырышыбыз керек тез аранын ичинде. Ыкчам түрдө. Ыкчам түрдө. Жаңы түзүлгөн кеңеш бул консультативдик орган болуп саналат да. Ал сот укуктук баягы реформаны ишке ашыруудан тышкары дагы ушул тармактагы ишмердүүлүктү өркүндөтүү, алардын ишинин уюштурулушун мындай бир максаттуу көзөмөлдөйт дегендей. Деги эле мындан ары ушул тармактагы реформаны ишке ашырып гана койбостон
бардык нормативдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгууда дагы өзүнүн мындай бир салымын кошот турбайбы? Сөзсүз түрдө кошот. Кеңеш ошон үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин 31 март 2021 жылдагы жарлыгы менен чыкканда. Ошондо Кыргыз Республикасынын президентине караштуу сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңеш жөнүндө деп атайын жарлык чыккан. Ошо жарлыкта кескин түрдө баса көрсөтүлгөн да. Анан туура бул кеңеш бир күндүк эмес, бул уланып кете берет, иштерин уланып кете берет. Эми мен ушу бир нерсени айткым келет. Бизде мыйзамдар ченемдүү укуктук актылар көп өтө жа. Мына акыркы убактарда уксаңыз керек, да бир жарлык чыккан. Ошол жарлык боюнча мыйзамдарды бир сыйра инвентаризациялап чыккыла. Ошолорго баа бергиле. Шайкеш келтирүү. Эгерде бир мыйзамга каршы келген бир белгилери болсо, анда эмес аны жоюш керек. Эмне кереги бар, бизге деп атпайбы? Туура да, анан эми кагаз жүзүндө жазып коелу, анан аткарылбаган мыйзам болсо бизге эмне кереги бар? Чындыгында эле ошол. Ал ашыкча оорчулук. Ал тиги биздин багаж салмактуу болуп кетип атпайбы ошо менен? Андайдын кереги жок деп ошондой жарлыкта чыгарды. Бу дагы жакшы саамалыктардын бири. Азыркы учурда ошол инвентаризация боюнча өзүнчө комиссия иштеп жатса керек, иштеп жатышат. Мындан да жакшы бир үмүттөрдү артсак болот. Сиз судья катары жоруктар кодекси менен жокко чыгып, дээрлик 85% бул административдик кодекске, 15% баягы кылмыш жаза кодекси деп кайра кирип атат. Мына ошого кошулуп атат, колдосоңуз керек. Себеби бул жоруктар кодексине дагы бир топ шайкеш келбеген, карама каршы келген кодекстер камтылып калган да. Туура. Мен толугу менен колдойм. Бул боюнча кечээ сөз болду. Эми ар кандай бир себептер менен ушундай бул өзгөрүү болуп кеткен акыркы жылдарычы. Эми ачык айта албайм. Болгону да бат-баттан өзгөрүүлөр тез болуп кеткен да, тез кабыл алынып кеткен. Анан ошол кабыл алынган жана сиз айтып аткан жоруктар жөнүндө жана башка кодекстерибиз боюнча карама каршылык болуп калгандан кийин кечегиндей көйгөйлөр көтөрүлүп, бул көйгөйлөр бул бир адамдын же болбосо эки адамдын көйгөйү эмес да, бул бүтүндөй мамлекеттик органдардын, ошол көпчүлүк элдин көйгөйү болбодубу? Аны ошон үчүн кечегиндей өзгөрүүгө барып, мына жакынкы арада Кудай буйрса ошол жогорку кеңешке сунушталат деп атат. Ал эми жогорку кеңешке барганда ал жерде деле баардыгын тең эле баардыгы туура экен дебейт да. Алар да карашат, парламент карайт, депутаттар карап, ошонун баардыгын анализдеп анан чечим кабыл алышат. Эми эртерээк айта албайм да мен анчы. Ал биздин пикирибиз болду, ал айтылып кетти. Туура. Эми андай көйгөйлүү, мындай жетишпегендиктер, эл алдындагы нааразычылык көргөзүп жаткан кырдаалдар көп эле саналып калды да. Мисалы, буну кайталап айта бергенде деле болбойт, жанагы кызматташуу деп атпайлы го, мисалы элдерден көп айтып атат. Айланайын, бир 5-10 киши кылмыш кылышат, ошонун эң чоңу мен кызматташтым деп анан чыгып кетсе, тигилер камалып кетсе, бул эмне деген болот депчи. Эми кызматташуу деген ушул экен. Айтып коет экен, туура баарыбыз кызмат ушу кылганбыз кылмышты. Тетигилер кылмыш кылышкан ушулар деп койсо соттолуп кетип атпайбы? Анан эми андай кызматташуу деген бул элдин нааразычылыгын аст эле туудуруп атат. Мен да ойлойм ушу негиздүү депчи. Замирбек Курамаевич, сизге убакыт бөлүп студияга келип маек куруп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат сиздерге дагы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сот укуктук реформаны ишке ашыруу чаралары туурасында биз Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун судьясы Замирбек Базарбеков менен түз эфирде маек курдук. Ала тоо 24 өз эфирлерин улантат.